28-уктуруу. Акрамовдун 5 макаласы фондудан алынып салынды деп. Бизде институттун илимий кеңешинде каралды. Бардыгы башынан аяна чейин жалган, жасалма, плагиатство деп табылып, Акрамов ишинен алынды. Мага кайра кечирим сурап, кечирип коюңуз. Мындан ары мындай катачылык болбойт, дейт. Ошентип бошонуп кетти. Эч ким эч жерге кызматка албай сандалып жүрдү. Дагы мен боору ооруп, негедир биринчи окуучуларымдан эмеспи деп онкология институтунун директору профессор Саенкага барып, Алексей Ильич, Акрамов деген менин окуучу балам эле. Ушундай кырсыктан кийин иштен алынып калды. Сиз убактылуу ала турсаңыз, кийин мен кайра өзүм алам, деп сурансам, Саенка угуп калса керек. Мамбет, андай митаам, чыккынча окуучуңду ала албайм, деп койду. Андан кийин 4-чү ооруканага, травматология пунктуна дежурный хирург кылып жиберишти. Андан кийин госпиталдык хирургия кафедрасынын башчысы профессор Байзаковго бөлүмдүн башчысы кылып жиберди. Мындайда мунун мээси иштейт. Ал убакта саламаттык сактоо министри Тургунбаев эле. Министр Петросянс кеткенде ким министр болот деп ар бир коллективде сөз жүрө баштады. Ар кимиси ар кандай айтып, биз да кеп кылабыз. Министрликке Сулайман Иманбаевден башка ылайыктуу адам жок деп. Сулайман шаардык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы, министрдин орун басары болуп, тажрыйбалуу, татыктуу жетекчи деп мен мактанам. Анда Кулматов БКда секретарь эле. Ага да баргам. Иманбаевди мактап көрсөтүп, Кулматов айтты: "Мамбет, кечигип калдың. Кече эле Гүлжекеже Усубалевдин аялынын көрсөтмөсү боюнча Ойрот Тургунбаев болду", деп. Ага чейин өзүбүздө коллективде мен Ойрот жөнүндө сөз болгондо, ошол кантип болсун, жетекчи болуп иштеп көргөн эмес, санитардык факультетти бүткөн, дарылоону билбейт, анан көбүрөөк ичет деп. Мен аны жакшы билем. Бир жүргөн бечара. Ошо кантип болсун деп айтканым бар. Ушунун баары Акрамовдун эсинде. Айласы кеткенде Тургунбаевга барып, "Сизди коердун алдында Мамакеев ушинтип жамандачу. Кулматовго чейин Иманбаевди сурап барган", деп кошуп буруп жеткирет. Ошол замат Тургунбаев ишенип, экөө дос боло баштайт да, эртес эле Байзаковго бир ооз айтпай бөлүмдүн башчысы кылып дайындап коет. Орношуп алып, министрдин ишенген кишиси болуп, экөө кеңешип туруп, менин артымдан түшө баштады. Акрамов: "Мамакеевди жогото турган документтерди мен даярдайын", деп киришет. Министр болгуча Тургунбаевдин геморрою тышка чыгып, аңтарылып, көчүгүн кысып калып, тоң коюп боздоп, чыдабай келгенде мен операция жасап айыктырдым эле. Кийин менин үстүмдөн жамандап, сүйлөп, тескери караган мүнөзүн көрсөтө баштаган. Мен өзүнө кирип: "Ойрот Тургунбаевич, сизге эмне жаманчылык кылдым эле? Үстүңүздөн ушак сүйлөдүмбү? Эгер ошондой оюңуз, далилдериңиз бар болсо, түз айтып, жазалап коюуга азыр акыңыз бар. Ушул акмактын сөзүнө ишенип, сыртыңызды салып жүрөсүз. Ал чындык. Азыр көзүңүзгө айтып берейин. Чындыгында мен Иманбаев болсо экен дегенимдин себеби ал дасыккан адис. Таланттуу уюштуруучу деп эскерттим. Күнөөм болсо, түз көзүм айтыңыз. Акырын, артымдан жамандаганыңызды токтотуңуз. Билесиз, менин коркок эместигимди. Ошол эле дос кыла баштаган Акрамовуңуз сиз жөнүндө "Какой он министр? Он же шпана" деп жүрбөйбү?" дедим. Бир топ убакыт өттү. Бир күнү кечки операцияда болуп, бошобой жаттым эле. Улам эле менин хирургтарым келип, БКдан карып кулуп тез келсин деп телефон чалып атат, деп айтып кетип атышты. Алтычында операциядан чыксам, дагы карып кулуптун катчысы телефон чалып, "Сизди карып кулуп чакырып атат, тез келиңиз", дейт. Дагы бир балия болгон экен деп жетип бардым. Карып кулуп, Данияров, Тургунбаев үчөө отурушуптур. Ал жерде биздин 2 врач, анестезиолог клиентке да бар экен. Кирип барсам, үчөөнүн тең көрүнүшү, көз караштары жакшы эмес. "Келиңиз",
Oturuңuz деп те койгон жок. Туруп турдум. Карыпкулов түзеле: "Сиздин үстүңүздөн көп арыз түштү" деп 3-4 конвертти көрсөттү. "Сиздин ишиңиз өтө начар. Ишиңиздин даражасына карап, кыздарды мени менен болтоп кыйнайт экенсиз. Еврейсиң деп кызматтан кууп чыгыпсыз. Орой дейт" деп дагы бир топ эле сөздөрдү айтты. Гестапода эле сурак калды. "Министрди киши ордуна санабайт экенсиз" деп. Унчукпай калгандан кийин айта бериңиз. Аягына чейин мен угуп атам, дедим. Мунун баарын биз комиссия түзүп текшеребиз. Далилденсе, ишиңиз өтө оор. Кызматтан кетесиз, деди. Мен: "Бүттүңүзбү, Аман Карыпкулович? Мени коркута албайсыз. Мен коркок эмесмин. Мына, көрсөткөн шпаргалкаларыңыз. Муну ким уюштуруп жаздырып келди? Ким жардамчы болду? Мен азыр көрдүм. Билип турам" десем: "Ким?" дейт. "Менин окуучум Акрамов. Акрамовду колдогон, түрткүлөгөн могу министриңиз Тургунбаев", дедим. "Министрди киши ордуна көрбөйт экенсиз" дейт. Мен: "Ооба, киши ордуна көрбөйм. Айтыңызчы, мен буга эмне жаманчылык кылдым? Мен мунун көтү аңтарылып, геморрою кысылып келгенде операция жасап, аман алып калган. Ушундай адам экенин билгенде, көчүгү азыр башкача болот эле. Кыздарды бол деп кыйнайт экенсиз дедиңиз. Эсиңизде болсун. Мен каалаган кыздардын баары бүгүнкүгө чейин макул болбой койгон эмес. Комиссияңызды дайындап жибере бериңиз. Өзүңүз айткандай, күнөөм далилденсе, мен өзүм эле кете берейин. А болбосо, азырынча совет бийлиги бар. Партия деген бар. Далилдеп туруп, анан ушундай мамиле жасаңыз. Эсиңизде болсун. Могу экөө билет. Мен коркок эмесмин. Азырынча менин артым таза", деп айттым. Кирип барганда Карыпкулов 3 конвертти көрсөттү. Мен: "Араң эле 3-өбү?" десем: "Канча болот деп ойлодуңуз эле?" дейт. Мен: "Кеминде 6-7 болот го", дедим эле. Карыпкулов: "Сиз үчүн ушул 3-өө эле жетишээрлик", деди. 3-өө тең врач. Бирөө еврейка аял, анестезиолог. Мен жокто башкы врач Айдашева деген мени менен макулдашпай алып коюптур. Мен келип, эртең мененки конференцияны өткөзүп атсам, бир өңү жылма чоочун аял отурат. Бул ким десем, биздин анестезиологдордун башчысы дейт. Ага чейин Болотова Дарика деген жакшы, тажрыйбалуу адис врачыбыз бар эле. Аны алып салып, муну коюптур. Врачты тургузуп алып: "Сизди ким бул кызматка алды?" десем, "Башкы врач", дейт. "Мен сизди билбейт экем, кете бериңиз", деп чыгарып жибердим. Эртеси дагы келип отурат. Сурасам, мени шаардык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башкы врачы алган. Алар иштей бер деп жиберди, дейт. Ошондо мен: "Сизге мен орус тилинде түшүндүрдүм. Мени менен эч ким макулдашкан эмес. Мен еврейче сүйлөгөндү билбейм", деп чыгарып жибердим. Мунун баарын Акрамов окуп, көрүп отурат. Ошол күнү шаардык саламаттык сактоо бөлүмүнүн башчысы Эсен Аманов эле. Телефон чалып: "Мамбет Мамакеевич, биз сиз менен макулдашпай алып койдук эле. Бизди уят кылбай тим эле койсоңуз", деп суранды. Мен: "Манас, бул жиберген кишиңер менен силер иштебейсиңер. Жибергенге акыңар бар. Бул адам менен мен иштешем", десем: "Мунуңуз ырас, эсте болсун", деди. Эртеси кайра келди. "Менин тажрыйбам бар. Көп жылдан бери иштейм", деп. "Иштей бериңиз. Менин ишенимими өткүчө эсиңизде болсун. Менин текшерүүмдө болосуз", деп эскерттим. Бир аз күн өткөндөн кийин наркоз берип атып, саат 3-тө убактым бүттү деп, операция бүткүчө башка анестезиологко өткөзүп кетип калыптыр. Ал оорулуу ошол күнү карыган кемпир экен, өлүп калат. Бизде, айтпадымбы,
жогоруда. Убакытты карап иштеген врач болуп иштей албайт деп. Күнөөсүн өзү сезип, эртеси арыз жазып келиптир. Бошотуп коюңуз деп. Жок. Эми кетпейсиң? Тиги өлгөн кемпир эмнеден өлдү? Ошого жооп берип кетесиң деп бошотпой койдум. Эсен амановго барса керек. Айдашева экөө тең суранып, Мамбет Мамакеевич, тынч эле кетирип койсоңуз дегенден бошотуп жибердим. Шаардык саламаттык сактоо бөлүмүнө башкы врачка эскерттим. Мындан ары силер укугуңуз бар деп кызматка алып жибере бергиле. Биздин сыноодон өтпөсө ушинтип кете берет деп. Акрамов ушул аялды тааптыр. Барып, эсиңдеби? Сени Мамакеев еврей деп айдап чыкканы деп көктөт. Ал аял ошол мааниде айдап чыкканы рас деп министр Тургунбаевдин атына арыз жазып берет. Арызын көтөрүп алып, сүйүнүп Акрамов Тургунбаевга жетет. Тургунбаев кыйкырып, Акрамов турушуп, менин атыма эмес, Усубалиевдин атына жаздырып кел деп кайрайды. Тиги аял макул болуп, Усубалиевдин атына жазат. Берки көөнү тең анестезиолог Глиенко Наташа деген буларды дагы Акрамовдун суроосу боюнча кызматка алдым эле. Экөө тең жазыптыр. Мамакеев мени менен болгула деп кыйнамыш болгон деп. Карыпкуловдон саат кечки 8-де чыктым го. Түз эле ишиме келип, хирургтарымды чакырып, аларга толугу менен түшүндүрүп бердим. Биздин ойдо жок нерселе. Бардыгын уюштурган Акрамов экенин тез эле билдик. Түнү боюнча менин жардамчым доцент Мач эле. Азыр көп жыл болду. Өзүнүн мекени Израилге кетип, ошол жакта иштеп жүрөт. Аныда бүттү Мамакеевдин соодасы. Биз эми өчүбүздү алабыз. БК, министр биз тарапта деп ишендирип кетиптир. Алар иштин жайын түшүнгөндөн кийин Усубалиевдин атына арыз жазып, кечирим сурап, бизди Акрамов келип, башыбызды айлантып, жаздырып кетти эле. Эми түшүндүк. Мамакеевдин кечирим сурайбыз. Ошол жазган арызыбызды кайтарып берсеңиз деп. Бул арызды Ефим жаздырып, мага алып келип берди. Эртеси БКга барып, регистратурадан өткөзүп берип келдим. Берки эки аял менен менин балдарым сүйлөшсө, алар дагы менден кечирим сурап, арыздарын жазып берди. Глиенко Наталья экөө мага келип кечирим сурады. Экөө тең айтып берди. Акрамов үйүнөн шашылыш, тез келгиле, өлгөн атам деп телефон чалган. Шашып чуркап жетип барсам, тез жардамдын врачтары бар экен. Колуна, венасына кан куюп жатышыптыр. Эрнест жалына баштады. Мени аман алып калгыла. Мамакеев жоготмок болду деп. Эмне кылалы десем, силердин жардамыңар ушинтип арыз жазып бергиле. Силер жазып берсеңер, министр, БК мени колдогону турат. Мамакеевдин иши бүттү, дейт. Биз акмак ишенип жазып бердик эле. Бизге Мамбет Мамакеевич эмне жамандык кылды? Мунубуз жеткен акмакчылык деп арызыбызды сизден кечирим сурап алып келдик, дейт. Мен силерге эмне жаманчылык кылдым? Кайсы жерден менден катачылык кетти? Акрамов сураса эле жазып бергидей жаш бала болбосоңор. Акрамовду көрүп билип жүрөсүңөр. Качантан бери кечирип, чыдап келатканыбызды десем, моюндарын алып, ит болдук. Кечирип коюңуз дегенден башканы айтпайт. Эртеси Карыпкуловдон кийин саат 10-да министрликтен Иманбаев министрдин орун басары эле. Аны комиссияга кошпойт. Калганын бүт биздин ооруканага жибериптир. Министрдин эки орун басары Деревянкина, Чернов, башкы хирургу Михайленко, кадрлар бөлүмүнөн дагы бир тобу келерин билген жок элем. Бир жака консультацияга кеттим эле. Келсем, жаңы имарат бүтүп, жаңыда эле киргенбиз. Кабинетимде эчтеке жок. Мебель дегенден 2-3 эски стол. Эски бир муздаткыч бар. Кабинет толтура киши. Бизден бирөө министрдин орун басары Чернов муздаткычты ачып, баарын карап чыкты, дейт. Чернов, Михайленко дагы бир топ отурушуптур. Менин хирургтарым да бар экен арасында. Муздаткычты ачып карады дегенде ачуум ушунча келе түштү. Черновду ким сага уруксаат берди? Менин кабинетимди тинтүүгө.
Прокуратурадан уруксатың барбы? Деп катуу кагып кирдим. Тиги орун басар алактап: Мамбет Мамакеевич, мен тинткен жокмун. Жөн эле ачып көрдүм, дейт. Ошол ачып көргөнгө ким уруксаат берди? Деп мен такып туруп алдым. Муздаткыч бош, ичинде эчтеке жок эле. Ошондон тез чыгып кеткиле деп айдап чыктым. Кыңк этпей чыгып кетишти. Деревянкина ошонун алдында башкы врачтын кабинетине бирден сестраларды чакырып алып: Мамакеев сөз айттыбы? Кучактадыбы? Өптүбү? Кимден эмне алат? Деген тантыраган суроолорду бериптир. Бир орус сестра кыз ошентип сураганда, Мамбет Мамакеевич мага көңүл буруп, ошентсе, мен кубангандан, урматтаган боюнча кабыл алат элем, десе, тигинин оозу ачылыптыр. Тиги комиссиялардагы чогулуп жыйынтык чыгарганда, ушуну айтып берип таң калтырыптыр. Текшерип бүтүп кетишти. Эртеси кечинде дагы Карыпкулов чакырып атат деди. Дагы кечке жуук. Жумуш убактысы бүткөндө кирип барсам, баягы эле үчөө отурган экен. Данияров, Тургунбаев. Биринчи кезиккендин бири жок. Карыпкулов тура калып учурашып, столду алдыма жылдырып кое коюп, келсеңиз, отуруңуз, деп калыптыр. Өңдөрү жылмайыңкы, көрүнүшү түзүк көрүндү. Мен отуруп билдим, колдорунан эчтеке келбей калганын. Эмне болуп кетти? Өткөн жолу мени гестаподай сурап жаман кылдыңар эле. Эми эмне болуп кетти? Десем, Карыпкулов бир-эки кагазды кармап алып: Мамбет Мамакеевич, бизди кечирип коюңуз. Могу комиссиянын жыйынтыгы. Мында эчтеке таппаптыр. Сиз кыска түшүнүк жазып берсеңиз, ошону менен бүткөзөлү, дейт. Мен: ошол комиссиянын жазган справкасын бериңизчи, окуп көрөйүн. Ошонун маанисинде справка жазып берейин, десем, мында эчтеке деле жок экен, деп берген жок. Анда мен да эчтеке жазбайм. Эмне деп жазам, дедим. Ошону менен булар менен сөз бүттү. Жаңкы Деревянкина деген зор аял эле. Ошол комиссияга айтып бериптир. Мамакеев кыздарга жабышмак турсун, кыздардын бул кишиге жете албай жүргөндөрү көп экен деп. Мурунку күнү эле Иванов деген Усубалиевдин жардамчысына кирип, Усубалиевдин кабыл алуусуна жазылып кеттим эле. Эртеси Иванов телефон чалып: Мамбет Мамакеевич, сизди Усубалиев кабыл алганы күтүп атат, деди. Айткан убагында жетип бардым. Болгону баарын айтып, көрсөтүп бердим. Менин иштерим менен таанышып отурган экен. Менден жаңкы врачтардын, Граштын тиги кишиге жазып арызымды кайра берсеңиз деп кечирим сураган катынын менде көчүрмөсү бар эле. Тиги карап аткан кагаздарда ал документ жок экен. Мен көрсөтүп берсем, окуп алып, жардамчысын чакырды. Кагазды көрсөтүп, эми үчүн жок, таап кел, деди. Тиги киши бир аздан кийин: Турдакун Усубалиевич, эч жерде жок, таппадым, деп кирди. Усубалиев ушунча ачуусу келе түшүп: Эмне үчүн жок? Эмне деген тартип бул жерде? Таап кел, деп дагы урушуп чыгарып жиберди. Тез эле таап келди. Кайдан таптың десе, Карыпкулов экен дейт. Ошол замат телефон чалып, мурунтан чакырып койсо керек. Карыпкулов менен Тургунбаев кирип келди. Усубалиев Граштын арызын кармап турган. Бул арызды сиз эмне үчүн катып алгансыз? Деп сурады эле. Карыпкулов: катып алган жок элем. Мага алып келип бирөө таштады эле, деди. Ошол жерден мен: сиз жок дегенде, ушул жерден бул кишиге чынын айтсаңыз. Бул кагазды мен өзүм регистрацияга өткөзүп кеткем. Регистрациянын номери менде турат, дедим. Экинчи Усубалиев сурады: ким силерге уруксат берди? Комиссия түзүп, Мамакеевди текшергиле деп. Анда Карыпкулов: Турдакун Усубалиевич, комиссия эмес, жөн эле барып көрүп келгиле деп жибердик эле, дейт. Мен ошол замат: дагы жалган айтып атасыз. Турдакун Усубалиевич, министрликте жалгыз Иманбаев калган. Калганынын баары барып, санитаркадан баштап сураштырып. Анан кечээ эле комиссиянын справкасы деп көрсөтүп, мага бериңиз, окуп анан жооп берейин десем, бербей койбодуңарбы? Деп так жооп берип аттым. Аягында Усубалиев:
Экинчи менден уруксатсыз барып, ушинтип текшерсе, Мамбет, кууп чык дегенге чейин айтты. Силерге эскертүү. Уят эмеспи? Мамакеев силерге оюнчукпу? Көрүнүктүү, өсүп өнүп келаткан хирургубуз болсо, профессор, миңдеген адамдардын өмүрүн сактап калып атса, өзүнүн окуткан окуучусу душмандык, чыккынчылык кылып, ушуларды уюштуруп атса, ошого ишенип, силер Мамакеевди жаманатты кылыңар бар. Токтоткула, мындай ишиңерди, деп узатты. Мен Усубалиевке ушунчалык ыраазы болуп чыкты. Ошону менен бул иш токтогондой болду. Ушул менин жогоруда Акрамов жөнүндө жазганым 100% чындык. Бир сөз жалган кошулган жок. Менде бүт документтери бир папка болуп катылып турат. Мен бир топ эле аракет кылдым. Мунун жүзүн ачайын деп. Эң жаман жери ушул жерде туулуп, суусун, нанын жеп, билимин алып, ушу даражага жетип, рахмат айтуунун ордуна бул кыргыз элин ушунчалык жаман көрөт. Ошого карабай жалган, кошумча сүйлөп, калп айтып, өзүн өзү мактап реклама жасап, керектүү кишилерди, өзүнө окшогон Малеваны, Садыркулов, Курмановду таап, ошолорду арага салып, өнүп, өсүп келатат. Кийинки эле баатырлыкка көрсөтүлгөндө, жолдомо катында 500 жолу санавиация менен учуп, республиканын аймагында операция жасадым дейт. Ушул ашып кетсе, мен билгенден 10 жолу учса керек. 20 миңден ашык операция жасадым дейт. Ошондон 6-7 миңи болсо болор, болбосо жок. Ушунун айтканына кээ бир түшүнбөгөн киши ишенет экен. Акрамов бизден куулгандан кийин кыргыз деген паспортун өзгөртүп, өзбек деген паспорт алган. Бул паспортунда кыргыз дегенин өзүм көргөм. Көчүрмөсү менде бар эле. Куулгандан кийин Кабай Карабеков деген журналистке мени өзбек деп куугунтуктады деп жаздырган. Муну куугунтуктамак турсун, эч качан өзбек дебей, эмне десе, эмне жасайм десе макул болуп, эрк берген мен эле эмес. Бүт коллективди сатып, чыккынчы болуп кетти. Мына ошол күнгө чейин үй бүлө деген жок. Тең туш, тууган деген мен билгенден жок. Хирургдардын бирден бир байы ушу. Бир кишиге жардам бергенин, жаман жакшыга аралашканын көргөн жокмун. Аягында мен эчтеке кыла албай койгонума көзүм жетип, көптөн бери унчукпай калдым. Эмне болсо, ошо болсун. Кудайга койдум. Наным, тузум, кузурум урсун деп тим болдум. Өткөн жылы телевизордон көрүп, газетадан окуп калдым. Анвар Артыков деген өзбекти. Бул Анварды көптөн бери билем. Анча аралашып кетпесем дагы билчү элем. Эми так ушул Акрамовго окшоп кетип атат. Бош, ишсиз калганда Куловдун колтугуна ишенимине кирип, партиясына өтүп алып, кийин эмне деген душмандыкка барды. Көрсө, мындай адамдар өзүнүн керт баш үчүн, мансап үчүн тапталышып, убактысы келгенче мышыкча аңдып жүрүп, ыгы келгенде бир тууганы болсо дагы сатып кетчү немелер экен. Карыпкулов Раматлык, ойлосом, мен үчүн көп эле жаманчылыкты жасаптыр. Ошону менен кезикпей, сүйлөшпөй да калдым. Кийин өзү дагы партиядан чыгып, жакшы эле нерви короду окшойт. Акаевдин убагында кайрон болуп иштеп жүрдү. Телерадиого төрага болуп турганда, Японияга Акаев менен делегацияда чогуу барып калдым. Карыпкулов дагы бар экен. Японияга жеткенде, экөөбүзгө сүйлөшүп койгондой, бир номер берилип калды. Айла жок, чогуу жатып калдык. Биринчи эле күнү түнкүсүн сүйлөшө баштадык. Өзү деле кетирген катачылыгын сезип жүргөн экен. Аманбек,
Мамет Мамакеевич, сиз мага таарынып жүрөсүз. Аны сезип, билип жүрөм. Мен акмак болуп, Ойрот Тургунбаевдин сөзүнө кирип, ишенип, акмак болдум. Тургунбаев ким экенин билдим. Анан аялдардын ушагына ишенип, менин карындашым, аялымды аралашып кетти дегендей, бири менин кайын жеңем десем, муну дагы билип алган турбайсыңбы, деди. Эми маке, бир топ убакыт өттү. Ким экениңди эми түшүндүм. Мүмкүнчүлүгүң болсо, мени кечир, деп турат. Мен ичимде болгондун баарын айттым. Ошентип, көпкө чейин сүйлөшүп, кечиришип, өбүшүп жатып калдык. Ошондон бири-бирибизди түшүнүп, кайтыш болгонго чейин урматташып, сыйлашып, жакшы мамиледе болдук. Көрдүңөрбү? Көрө албастыктын, ичи тарлыктын, митаамдыктын кесепетин, түлкүлөрдүн жасаган иштерин, бирин-бири билбеген кишилерди бири-бирине кас душман кылганын. Эгемендүүлүккө жетип, 2 чакырылышта депутат болдум дебедимби? Биринчи жолкуда кийинчерээк легендарлуу парламент деген наамга жетиштик. Ошондогу депутаттар 350 болсо керек. Мурунку сессияларда эмес, демократия деген болуп калган. Сессия убагында биринчи күндөн тартып эле залда 2-3 микрофон бар. Ошол микрофондордо ар дайым кезек. Суроо берген, сүйлөгөндөрдү көрүп, адегенде түшүнгүчө таң калып жүрдүм. Бул эмне деген тартип деп. Мурунку Советтер Союзунда мындай уруксаатсыз жаңылып сүйлөгөндө, же одоно сүйлөп алса, анда ал адам текшерилип, жоопко тартылчу эле. Мында андай эмес. Ким эмнени ойлосо, сүйлөгүсү келсе, туурабы, жокпу, түшүнүгү барбы, жокпу, эч кимдин иши жок. Сураганда жооп берген киши дагы жок. Кокус сурап калсаң, азыр демократия деп басып кетет. Ошол убакта демократия дегенди көпчүлүгү түшүнө элек. Эмне экенин, демократия деген сөздү билет, маанисин билбейт. Мен ушул күнгө чейин демократия дегенди ушундай түшүнүп калдым. Салыштырганда адамда 2 тешиги бар. Бири оозу, экинчи тешиги ылдый жакта. Заң, жел чыкчу тешик. Демократия ушул 2 тешикти тең ачып берди. Оозу эмнени кааласа сүйлөйт. Ылдыйкысы көрүнгөн жерде уялбай эле желин чыгарып кете берет. Ой, уят го десем, уялгандын ордуна демократия деп коет. Урматтуу радио угуучулар, сиздер адабияттуу уктуруубуздан Кыргыз Республикасынын баатыры, академик Мамбет Мамакеевдин «Мезгил жана инсан» аттуу автобиографиялык чыгармасын Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Эгемберди Бекболиевдин көркөм окуусунда уктуңуздар. Көркөмдөп музыкалаштырган Жыргал Аманова.